Tapşırma kaçan verildi? Verilgen 20 kaçıncı yıl? 2. yıl? Ya. 22. yıl verdi. Protokol hocası түшүнүк катын алгыла сот департаментinin жетекчиси. А siz mi карап аттыңыз? Босогосун көрүп төрүнөт дегендей, мына ылдыйдагы секретарлар ушу документти кабыл алып атканда орой мамиледен кылышат, ошодон башталат. Бул жерге бардыңыздар билесиздер да, сотко эмнеге жарандар эмнеге келет? Мына акыйкатты издеп келет. Мына бир жаран келди, сизге арызын таштады. Сиз кантип жооп бересиз? Ордуңузда турасыз, турбайсызбы? Очук район сотунда эч кандай мыйзам бузуулар аныкталган жок. Баягыдан улук сот пристав Медибаев. Эркинтөр. Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Кочкор райондук сотунда болду. Бул жерде жарандардын укугу корголуш керек. Мыйзамдуулук сакталыш керек. Кызматкерлер, аппараттын кызматкерлери тараптары келгенде урушпаш керек. Алар менен тең айтышкан учурлар болуп атат. Босогосун көрүп төрүнөт дегендей, мына ылдыйдагы секретарлар ушу документти кабыл алып атканда орой мамиледен кылышат, ошодон башталат. Бул жерге бардыңыздар билесиздер да, сотко эмнеге жарандар эмнеге келет? Мына акыйкатты издеп келет. Анан кийин биз өзүбүз ошолорго орой мамиле кылып. Анан биз туура эмес мыйзамсыз чечимдерди чыгаргандын кесепеттери мына бүгүнгө чейин алып келди. Биз ушуга келдик. Эми мындан ары токтотуңуздар. Мыйзам чегинде так иштеңиздер. Бир дагы повод бербеңиздер. Соттун отурумдар процессуалдык нормаларды сактоо менен иш каралып атабы? Бардыгын ошол боюнча карап атасызбы же мындай кыска нуска эле карап коюп атасызбы? Ар бир норманы сактоо менен карап атасызбы? Себептенде кээде ушундай нерселер болуп атат. Абыев кылмыш боюнча Абыевди колдонуп атабыз. Ал эми жарандык иштер боюнча Абыевди колдонбосок дагы үнүн жаздырып атабыз да. Эртеңки күнү жанагындай маселе жаралбасын. Ачык айкын өтүү максатында үндөрүн жаздырып атабыз. Дискке жаздырып, иштин ичинде дискке тикеп атабыз. Так, материалдык, техникалык базаңыз кандай? Кочкор райондук сотунун төрагасы Өмүрбек Сарыбаев сот ишиндеги көйгөйлөр жана жетишкендиктер тууралуу маалымат берди. Анда сот имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү же жаңысын салуу зарылдыгы курч турганы белгиленди. Мында областык сот департаментинин башчысы Кочкор райондук сотунун жаңы административдик имаратынын сметасы жана анын долбоорун даярдоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Мына жерде документтерди прием кылган кызыбыз. Эгерде кандайдыр бир эмелер боло турган болсо мен чакырам. Мындай процесстер болот. Эмне үчүн адамдар турат бул жерде? Деп ушул көзөмөл кылып отурабыз. Жакшы. Бул дагы туура койгонсуз, бул чыныгы ар бир судья өзүнүн коопсуздугун сакташ керек. Постоянно иштейби? Же өзүңүзгө керектүү учурда иштетесизби? Онлайн режимде. Онлайн режимде. Звук менен. Звук менен? Жакшы. Ол неме жазат? Көрсөтүңүз. Тилекке каршы биздин архив толуп калды. Мен бул жакта временно ошондой. Биз ошо обработка кылгандардын баардыгын биз компьютерге түшүрдүк. Бизде басабыз, Excel'ге басабыз, кайсыл жерде турат, кайсыл материал, кайсы нарядда турат, ошол жерде чыгат. Эмеде турат, ошондо бүтүрдүк да. Мисалы даг болуп атат. Жакшы. Төраганын кызматкерлердин иштөө жагдайы менен таанышуусунда райондук соттун серверинин техникалык талаптарга жооп бербеген абалда сакталып турушу аныкталып, төрага жыл аягына чейин аны жоюуну тапшырды. Туура жерде турабы? Бул боюнча мен тапшырма берип кеттим белем. Анда мен сот департаментинин башчысы элем, айтып кеттим белем. Канча жыл болду? Неге до сих пор турат? Сен бул серверлерди Канча турат сервер? 3 миллиондук бул мамлекеттин эмесин
Бул не деген? Не деген көрүнүш? Бул кандай сакталыш керек өзү? Бул сервер деген болот. Бунун документациянын баардыгы ушул жерде. Муну эртең күйгүзөсүңөр. Мына батареялар ысык турат. Бул муздап туруш керек. Бул не деген кайдыгерлик мамиле? Так, протокол жаз, түшүнүк катын алгыла, сот департаментинин жетекчисин. А сиз эмнени карап атасыз? Я. Жаңы жылга чейин бүтүп коебуз. Иш милдеттери боюнча сот аткаргучулар менен сүйлөшүүлөрдө бир топ сындар айтылды. Журнал барбы, график? Кана көрсөтөсүз. Ошол журнал болуп эсептелет. Качан берилди бул эмени? Тапшырма качан берилди? Графикте иштесин деп. Тапшырма качан берилди? Берилген 20 кайсы жыл? 2-нчи жылбы? Я. 22-нчи жыл берди. Азыр кайсы жыл? 24-түн аягы. 22-нчи жылдын аягында берилген. 2 жыл өттү. Мына эме журналы жок. Төрага Сатыев элге сый мамиле жасоону талап кылып, жарандар үчүн жакшы шарттарды түзүү тапшырмасын берди. Ушул жерден иштердин баарын кабыл аласыңар. Мына бир жаран келди, сизге арызын таштады. Сиз кантип жооп бересиз? Ордуңузда турасыз, турбайсызбы? Турам ол алымда. Биринчи эме болот. Алыш үчүн деле турасызбы? Жок, азыр туруп. Жаранга сылык мамилени кылуу, ошондойбу? Камераны карап, кантадан келгендерин. Жакшы. Жакшы бул. Вот тартипти ушундай сакташ керек. Так, элге тияка, Бирөөсү элге. Ошонун бирөөсүчү. Себеби? Аппарат көздөрүн чегирет элдер. Ичинде барбы жокпу? Туалет. Жок. Сыртта да? Бар. Жаңы берки имаратты бүтүрүш керек.